Абу Ханифа Аллах андан разы болсун, радиаллаху анхунун айткан сөзү бар экен да. Эгерде менин сөзүм Куран сүннөткө каршы келе турган болсо, менин ошол сөзүмдү дуалга чапкыла деп. Ушул сөзүн кээ бир биздин окурмандар каршы тура эмес түшүнгөндөр, учурлар болуп калат. Буга сиздин көз карашыңыз кандай? Бул сөздү мен мындай открытка иретинде жазып дагы таратып жүргөндөрүн окуп калдым. Өтө мындай таң калдым да. Биринчиден Абу Ханифа болсун, имам Малик болсун, имам Шафи болсун, имам Ахмад болсун, алар эч качан Куранга жана сүннөткө каршы сүйлөбөйт. Бул Абу Ханифа тарабынан ат-тахадди деп коет арабча, кандай десек мындай чакырык катары айтылган сөз десек болот да. Себеби Абу Ханифа эч качан Куранга же болбосо сүннөткө каршы сүйлөгөн эмес. Абу Ханифа болсун, башкасы болсун, Аллах Таала бардыгынан разы болгон болсун, эч качан Куранга жана сүннөткө каршы сүйлөгөн эмес. Ал деген нерсе кана менин сөзүмөн шариятка бир Куранга же болбосо сүннөткө каршы келген нерсе тапкылачы деген сыяктуу түшүнсөк болот да. Себеби Абу Ханифа эч качан Куранга сүннөткө каршы сүйлөбөйт. Эгерде кайсы бир өкүмдү албаган болсо, мисалы бир маселеде Бухаридин хадисинде турат го, Муслимдин хадисинде турат го, эмне үчүн биз Абу Ханифаныкына алабыз, баланча жерде турган болсо, сахих хадисте турган болсо деген болсо, бул Абу Ханифа кайсы бир хадисти албаган болсо, же болбосо кайсы бир аятка амал кылбаган болсо, сөзсүз ага жооп берилген. Аны ал үчүн илим алыш керек, жана анын усулун ошол илим алганда билинет. Мисалы фигыл менен окуганда эмне үчүн биз баланчаны карманбайбыз, мындай бул жолду карманабыз. Ал бардык нерсеге жооп берилген. Бул сөзгө менин ушул жообум, ал Абу Ханифа мен эч качан шариятка, эч качан Куранга, сүннөткө каршы сүйлөбөйм деген таризде айтылган сөз. Туура, устаза, сиздин айтканыңызга мен деле кошулам. Анткени биз Абу Ханифа радиаллаху анхунун жолун ошон үчүн дагы карманабыз. Устаза, ушул Абу Ханифанын радиаллаху анхунун илимин сыйлайбыз. Айткандарыңыздын баардыгына толук түрдө ишенип кошулабыз. Анан бизде дагы бир суроо бар, ушундай. Мисалы кайсы бир хадис туура болсо, ошол менин мазхабым деп дагы айтылат да. Буга сиз кандай карайсыз? Бул туурасында дагы ушундай сөздөр баягы кандай вызов катары, нападение катары айтып келишет, ушу мазхабты карманбагандар, же болбосо мазхабка каршы чыккандар бул сөздү аябай мындай бет чабар иретинде карманып келишет. Бул нерсеге дагы өзүнүн жообу бар. Бул аль-хадис сахих мазхаби дейт. Кайсы хадис туура болгон болсо, ошол менин мазхабым дейт да. Буга жооп бере турган болсок, бул сөздү айткан алымдар, же болбосо алымдар дебедимби? Бул сөздү айткандар бул мактоо иретинде айтылган да, мактоо иретинде айтылган, жана бул алымдардын даражасын, деңгээлин көтөрүү иретинде айтылган сөз бул. Алардын баягы даражасын түшүрүү иретинде эмес, наоборот, аларды эмне мактоо иретинде айтылган сөз бул. Андан кийин бул сөз жалпы авам деп коет, жалпы адамдарга айтылган сөз эмес бул сөз. Бул сөз бул баягы иштихат менен алек болуп жүргөн, өз оюн, өз пикирин шариятта бир кандайдыр бир далилге таянып айта алган, мындайча айтканда иштихат менен занимация кылган ошолорго айтылган сөз. Кимде ким иштихат мартабасына ошол деңгээлге жеткен болсо, ошолорго карата айтылган сөз. Жөнөкөй биздей сиздей карапайым адамга айтылган сөз эмес. Андан кийин бул сөз кайсы бир мазхаб ээсинин өзүнүн шартына туура келген болушу мүмкүн. Мисалы, имам Шафи айткан болсо, эгерде ал өзүнүн шарттарына туура келген деңгээлде айтылган нерсе. Андан кийин бул сөздү ушул имам Шафиден гана келинген сөз экен да бул. Демек бул
эмнени билдиргиси келген, себеби имам Шафийдин мазхабы өзү негизи эмне көбүнчө баягы хадиске куралат. Бул өзүнүн мазхабынын тегерегинде айтылган сөз. Андан кийин дагы бир нерсе, раджих вал маржух деп коебуз. Раджих деген баягы тандалып алынган нерсе, маржух баягы калтырылган нерсе, кээде раджих эмес, маржух нерсени алыш дурус. Эгерде бир фитна боло турган болсо, жана аввам деп коет го, карапайым адамдар арасында бир кандайдыр фитна чыга турган болсо, же болбосо мусулмандар бөлүнүп кетишине бир себеп боло турган нерсе болсо, бизде эмне шариатта ошол калтырылган нерсени, алынган нерсеге караганда калтырылган нерсени алуу бизге дурус. Бул сөз баягы ушу 4 нерседе жооп берилет. Жөн адамдарга айтылган нерсе эмес бул. Бул ошол деңгээлге жеткен, ишсихат кылган адамдарга айтылган нерсе. Кайра жыйынтыктай турган болсок, жана имам Шафийдин сөзү бул эмнеге далалат кылат? Ал өзүнүн мазхабы көбүнчө эмне хадиске куралгандыгы туурасында айтылган сөз. Анан бул жалпы адамдарга айтылган сөз эмес. Рахмат. Бүгүнкү күнү мисалы мындан сырткары азыр мисалы намаз каналарда көрүп атабыз да, бул да биздин мазхабка тиешелүү эле суроолор темага. Намаз окуп аткан кээ бир айымдарыбыз мисалы ошол эле окуп аткан учурда мисалы эркектерге окушат, окуп атканда таптакыр биздин окуп аткан намазга туура келбеген учурлар да кездешип калат да. Бул кандай деп ойлойсуз? Бул туура элеби ошентип окуган? Бул дагы баягы ля мазхабия деп коет, баягы көбүнчө баягы мазхаб карманбагандардан көрөбүз бул нерсени. Жада калса кээде намаз окуп атсаң жаныңа келип чыканагыңды оңдоп, мындай адамды мындай оңдоп да кетишет да. Бул баягы мазхаб карманбагандардан көбүнчө. Анан баягы алардын карманган нерсеси, же болбосо алардын таянган нерсеси Пайгамбар алейхиссаламдын соллу камара айтумуни усалли деген хадиске таянып айтышат да. Мен кандай намаз окуган болсом, ошондой кылып окугула деп. Эми бул шарият кенен нерсе да. Шарият бул чоң, кең нерсе. Пайгамбар алейхиссалам кээ бир нерселерди жалпылай айткан. Андан кийин ичинен дагы чечмелеп кеткен нерселер бар. Бул жалпы айтылган нерселер. Пайгамбар алейхиссалам мени кандай көргөн болсоң, ошондой окугула деп жалпысынан айтылган. А бирок биз шариятты, биз динди Курандан жана сүннөттөн түзмө-түз ала албайбыз да. Биз эмне алымдар чечмелеп берген нерселерге таянып, ошол жазылган фиктан алабыз. Биз мисалы өкүмдү фиктан алабыз. Себеби Куран менен сүннөттөн түзмө-түз алганга биз ал ээлерге кирбейбиз биз. Биз эмне ошолордон талдап, эрежелерди чыгарып, негиздерди жазып, матын деп коет, китептерди жазып койгон ошол фиг илиминен алабыз. Фиг илиминде мисалы Хашият ибн Абидинде айырмачылыктар жазылган. Намаздын айырмачылыктары. Биз айтып жатпайбы, биз шариатта эмне фик өкүмдөрдү биз фик илиминен алабыз. Ошол жерде мисалы аял кишинин эркек киши менен айырмачылыктары жазылган. Ал дагы бир аял мабна халат ситр деп коет. Аял кишинин куралган нерсеси жабыгыраак, кандай жашыруунураак болгонго куралган нерсе аял. Себеби аял киши аврат да. Ошондуктан баягы ошол айырмачылыктар чыгат да, баягы жабыгыраак окуп кичине кандай эркектерге окшобой кичине ийилчек болуп ошондой иретте окулат. Бул дагы илимге таянылган нерсе. Ал кээ бир адамдар болсо мисалы жалпы эле бир чоң хадисти алып алат дагы, хадисте мынтип келген го анан эмнеге силер айырмачылыктар деп атасыңар? Жок. Биз илимди түзмө-түз хадистен же болбосо түзмө-түз Курандан албайбыз. Биз эмне мисалы шарият маселелерин биз фик илиминен алабыз. Фиг илиминде бар нерсе бул. Демек сөз түрдө бизде мазхаб кармануу зарыл. Албетте. Ошондон дагы бизде ата бабабыз карманып келген Абу Ханифа мазхабы биз үчүн эң ыңгайлуу жана эң туура. Негизи баягы бардык мазхаб туура. Кээ биринде суроотулат да, мисалы анда эмнеге 4 мазхаб бар эле туура болсо, эмнеге бир эмес депчи. Жада калса ушундай деңгээлде баягы сүйлөгөндөр болот. Эмне үчүн, каяктан алып чыктыңар бул нерсени, пайгамбардын мезгилинде болгон эмес да деген сыяктуу. Бул
бул туура эмес көз карашта. Ар бир замандын өзүнүн нерсеси бар да, баягы Пайгамбар алейхисаламдын заманында, доорунда бул нерсе жок болгон. Себеби кимде кандай суроо туулган болсо, Пайгамбар алейхисаламдан барып түзмө-түз сурап алышкан. Пайгамбар алейхисалам бар жогу болсо берген, жок болсо Аллах Тааладан вахий күткөн. Аллах Тааладан бир кандайдыр кабар күткөн. Кийин сахабалардын доору, кийин табийиндердин, кийин табийиндердин доору. Баягы доор алыстаган сайын адамдарга кыйыныраак болгон да. Мисалы азыркы заманда деле Куранды экөөбүз түшүнгөнгө караганда сахабалардын мезгилинде же болбосо табийиндердин мезгилинде көбүрөөк жана жакшыраак түшүнүшкөн да. Ошо сыяктуу эле бул нерсе да. Анан бул туура эмес көз караш да. Рахмат устаза. Негизи чоак ажыбыздын да, чоак устазыбыздын да, Аллах андан ыраазы болсун, коомуңардан өзгөрбөгүлө деген айтып өткөн сөзү бар эмеспи? Демек ошол негизи бардык мазхаб туура да. Анан кийин эмне үчүн анда төртөө деп жетпейлиби? Бул баягы шариатта усулü дин деп коет, баягы талашсыз, тартыссыз, баягы акыйдага, ишенимге байланыштуу маселелер бар. Ошол маселелерде талаш тартыш болбойт. Мисалы, кимде ким өзүн мусулман чөйрөсүнө киргизген болсо, кайсы мазхаб болсун, өзүн мусулманмын деп эсептеген мазхаб бардыгы эмне бир үндөн бардыгы ла иляха иллаллах Мухаммад Расулуллах деген ишениммен жашайт. Куран Аллах Таала тарабынан келген китеп, периштелерге, кыямат күнүнө, бардык ыймандын баягы рүкүндөрүнө ишенишет. Бул баягы талашсыз болгон маселелер да. Бул нерседе мисалы мазхаб аралыгында эч кандай талаш тартыштар же болбосо көз караш, бирөө өзүнүн көз карашын айтуу болбойт. Бардыгы бир үндөн ыйман келтиришет. Бардыгы бир үндөн ушул нерсеге ишенишет. Андан кийин экинчи нерсе бар, бул иштихади нерселер. Иштихади нерселер деген бул бир негизге таянып, бир эрежеге таянып, өзүнүн илимдеги болгон көз карашын айтуу. Бул дагы муштахид, мутлак, жанагы ошого жеткен, даражасы, деңгээли жеткен адамдар гана айтат. Абу Ханифага окшогон, Имам Маликке, Имам Шафи, Имам Ахмадка окшогон. Бул мазхаб арасындагы болгон айырмачылыктар, мисалы, андай болсо эмне үчүн бирөө эмес төртөө деп жатпайлыбы? 70% бири-бирине дал келет ойлору. Болгону бир 30га жакын пайызда кичине карама каршылыктар же болбосо бир айырмачылыктар болушу мүмкүн. Бул дагы бир чоң илим да. Ар биринин өзүнүн усулу бар, өзүнүн негизи бар. Эмне үчүн бул мазхабта мындай делет, эмне үчүн бул мазхабта мындай делет деп. Буга келгенде биз мисалы айтылат, мазхабуна савап дейт. Биздин мазхабыбыз туура дейт. Бирок эмне дейт? Биздин каршыбызда келгендердики болсо, биздин мазхаб туура дейт, мазхабуна савап дейт. Яхтамел хата дейт. Биздин мазхаб туура, бирок эмне ката болуп калышы мүмкүн дейт. Мазхабы мухалифуна хата дейт. Биздин каршыбыздагы лардыкы болсо ката дейт, яхтамел савап, бирок эмне туура болушу мүмкүн дейт. Демек, талаш тартыш болсо мүмкүн болгон нерселер. Динден чыгарбай турган маселелерде да. Бирөө мисалы сүннөт десе, бирөө мубах дейт, бирөө мустахаб дейт. Ар биринин өзүнүн ошо айтканга жараша илимге таянган, бир эрежеге, негизге таянган өзүнүн далили бар. Бул да ошол 30 гана пайыздын тегерегиндеги нерсе. Эң көңүл бура турган нерсе бул шарияттан, динден чыгарбай турган маселелер. Ар ким өзүнүн илимге таянган оюн айтса боло турган нерселер. Ошондуктан талаш болот. Ошондуктан баягы айырма болот. Бул мазхаб арасында болгон айырмачылыктар бул үммөткө берилген рахма экен да, райым экен. Райым иретинде берилген нерсе экен. Шарият бул мындай ийилчек нерсе да, ийилчек нерсе. Эгерде шарият түз бир гана көрсөткөн башка вариант жок болгон нерсе болгондо, анда адамдарга кармануу кыйынчылык жаратып алмак. Ошон үчүн бир маселедеги көрсөң, 2-3 вариант болот да. Мисалы, мынча болот, же болбосо мындай кылсаң болот, мындай кылсаң жакшыраак, мындай кылсаң соо көбүрөөк, мындай кылсаң эптеп парыздан кутулган болосуң. Ошондой деңгээл менен бөлүнүп кетет. Мазхаб арасындагы айырмачылыктар бул илимге таянган,
бир эрежеге, бир негизге таянган айырмачылыктар. Эң негизгиси жана айткандай эле бул бир мазхапты шарияттан чыгарбайт. Бир мазхапты кафырлыкка чыгарбайт. Бардыгы мусулман, эгерде талаш болгон болсо, илимге таянган иштихади нерседеги талаштар. Чоң рахмат устаза. Ушуну менен устаза биздин эфирибиз дагы соңуна келип баратат. Эмесе сөз кезегин сизге берсек, биздин көрөрмандарга каалоо тилектериңизди, өзүңүздүн сөздөрүңүздү айтып атсаңыз. Айымдар арасында сабак берип жүргөндүктөн баягы жалпы айымдарга дайыма өзүңөргө бир илим ала турган бир нерсе ачып алгыла, болбосо өзүңөрдү бир илимге бир байлап алгыла деп айтып келем жалпы насааттарыман. Себеби эне бул биз коомго адамдар тарбиялай турган, адамдарды чыгара турган бизбиз да. Ошондуктан баягы жалпы айымдарга мисалы жумасына 2 жолу болсун, 3 жолу болсун, сөзсүз бир илимге, бир жетишүүгө өзүңөрдү байлап койгула да. Бул жалпы айымдарга, себеби сабаттуу эне сабаттуу баланы чыгарат. Ошондой бала тарбиялап коомго чыгарат. Бул жалпы айымдарга. Ал эми илим жолунда жүргөн, илим жолуна түшкөн, ушул жолдун даамын татып калган эже-сиңдилерге айтарым туура багытта илим алгыла. Туура багытта издениш керек да. Бир жакка барып окуй турган болсоңор, сураштырып, каяктан окуш керек, каякта илим жакшыраак берилет, каякта мен эмнени окуймун, ошол нерсени сураштырып туруп илим алыш керек. Анан мазхап кармануу аркылуу гана илим алынат. Кимде ким мазхапка таянбастан илим алган болсо, ал сөзсүз адашууга түшөт. Себеби ар ким өзүнүн оюн айтат, ар ким өзүнүн пикирин айтат. Мазхапсыздык бул ошо адашууга алып келе турган нерсе. Мен ойлойм ушул мусулмандардын арасында ынтымакты кетиргенде, баягы динди жок кылганда дагы эң чоң курал бул мазхапты карманбоо болгондо. Баягы тышынан карасаң сулуу көрүнөт, сонун сөздөй угулат да. Сен Куранды кармайсыңбы же хадисти кармайсыңбы? Сен пайгамбар алейхиссаламдын айтканын кармайсыңбы же Абу Ханифанын сөзүн кармайсыңбы десе, баягы жөнөкөй карапайым элге бир укмуштуудай угулат. Чын эле, эмнеге мен Абу Ханифанын сөзүн кармашым керек, пайгамбар алейхиссаламдын сөзү турганда деп ойлойт да. Бирок ал ойлобойт, ошол Абу Ханифа пайгамбар алейхиссаламдын сөзүнө эмне каршы чыкмак беле? Ошонун сөзүн неужели мен түшүнгөндө ошол түшүнбөй койду экен деп ойлобойт да. Абу Ханифа же болбосо башка мазхап ээлери деле Тавраттан же болбосо Инжилден алган жок да, ал дагы Курандан алды, ал дагы Сүннөттөн алды. Болгону алар бизге эмне эрежелерди, негиздерди чыгарып берген. Алардан кийинки келген алымдар ошол эрежеге, ошол негизге таянып анан өкүмдөрдү чыгарышкан. Ошондуктан илим алып жүргөн эже-сиңдилер, баягы күчкө толуп турган эже-сиңдилер, илим алганда туура багытта илим алыңыздар. Эгерде бүгүн айтылган сөзгө каныкпай тура турган болсоңуз, сөзсүз изденип көрүңүз. Балким мен жетишерлик түрдө жеткире албагандырмын, бирок изденип көрүңүз. Сөзсүз аркы тарапты дагы изденип көрүңүз. Бир тарапты гана карабастан, эмне үчүн мазхап карманып жатышат, эмне деген алымдар мазхап карманыптыр, эмнеге карманды болду экен, ушу мен ойлогондо, мен билгенчиликте ошолор билбеди экен деп эгерде силер чын тилиңерден изденип көрсөңөр, сөзсүз акыйкатты табасыңар. Андыктан ошол эже-сиңдилерге туура багытта илим алгыла дер элем. Ишеничтүү устаз кармагыла дейт элем. Ижазага көңүл бургула, санжырага көңүл бургула дейт элем. YouTube'дан алынган илим ал илим эмес, китеп сатып алып алынган илим эмес, ал маалымат бар, илим бар. Илим устаздан алынат. Сөзсүз устазга байланыңыздар.